элчилиги Москвадагы массалык мушташ боюнча билдирүү таратты. Кыргызстандын Россиядагы элчилиги Москва шаарынын Химки районундагы белгисиз адамдар менен болгон чыр-чатактын натыйжасында жаракат алган кыргызстандык 4 киши боюнча маалымат таратты. Россиядагы телеканалдардын бири Москвада 180 мигрант ортосунда массалык мушташ болгонун көрсөткөн. РЕН-ТВнин маалыматында 11 июлда Химкиде тажик мигранттары 2 кыргызстандыкты бычактаганы айтылган. Мындан улам тирешүү башталып, шаардагы Кузьминка метро станциясында массалык мушташ болгон. Учурда Россия Федерациясынын тиешелүү компетенттүү органдары тарабынан күнөөлүүлөрдү аныктоо боюнча тергөө иш-чаралары жүргүзүлүүдө. Элчилик Кыргызстан жарандарына туруктуу негизде юридикалык жана консулдук жардам көрсөтүп жатат. Эске сала кетүүчү жагдай социалдык тармактарда таратылып жаткан улуттар аралык негиздеги чыр-чатактын келип чыгуусу жөнүндө маалыматтар чындыкка дал келбейт деп айтылган билдирүүдө. Мындан улам элчилик кыргызстандыктарды чагымчылдыкка алдырбоого, сабырдуу болууга жана Россиянын мыйзамдарын бузбоого чакырган. Булак Спутник KG. Кыргыз Республикасынын командасы Олимпиаданын ачылышына кандай кийим менен чыгат? Министрлер кабинетинин төрагасы Улукбек Марипов менен болгон жолугушууга Олимпиадага катыша турган спортчулар параддык кийим кийип барды. Маалыматты салтанатка катышкан Улуттук Олимпиада комитетинин башкы катчысы Саламат Эргешев Спутник Кыргызстанга тастыктады. Анын айтымында кийимдер Дилбар Мода үй тарабынан тигилген. Алар буга чейинки 2 Олимпиадага барган спортчулардын расмий формасын тигип бергени маалым. Форма кыргыз улуттук жана япониялык элементтер менен айкалыштырып жасалган. Бир кишиге даярдалган кийимдин наркы 95 000 сом болду. Мунун баары Улуттук Олимпиадалык комитеттин эсебинен жасалды деген ал. Социалдык тармактарда кыргызстандык спортчулардын параддык формасы жарыяланып, колдонуучулар баракчаларына бөлүшүп жатышат. Быйыл Токиодо өтүүчү жайкы Олимпиада оюндарына Кыргызстандан 18 спортчу, ал эми Паралимпиадага 1 атлет лицензия алышкан. Булак Спутник KG. Каныбек Осмоналиев, Садыр экөөбүздүн ортобузга чагымчылык кылбагылачы, тажап кеттим, айбандар. Мурдагы депутат Каныбек Осмоналиев буга чейин президент Садыр Жапаровдун тарапташы болгон. Ал тургай өз мезгилинде камалып чыккан. Учурда тарапташтардын арасынан кара мышык өтүп кеткени байкалууда. Агынан жарылган Каныбек Осмоналиев өзүнүн социалдык тармактагы баракчасына жазып чыкты. Мен эч убакта бирөөгө капа болгон жан эмесмин. Бирок Садыр экөөбүздүн ортобузга чагымчылык кылбагылачы, тажап кеттим. Бул сөзүм Садырдын айлана чекесиндеги топтолуп алып, коррупцияга малынып калган айбандарга арналат. Ошол макулуктар бүгүн Садырды элге жаман көрсөтө баштады деп жазып чыкты. Булак Назар Ньюс KG.